Бирок айдоочуңуздун дагы кеңешчиңиздин дагы каражатын төлөгөнгө сизде мүмкүнчүлүк бар болсо керек. Дегеним, сизди Кыргызстандагы эң бай адамдардын катарына кошуп жүрүшөт. Мисалы ДАМАЗ, Смарт отелдери, алардын бардыгы сиздикиби? Жоқ, Смарт отель дагы меники эмес, ДАМАЗ дагы меники эмес да. Мен үй бүлөм мына акыркы 10 жылдын ичинде эле декларациялар 5 эле жыл сакталат. Тилекке каршы журналисттер ошону айтпайт да. Мен келинчегим конфеттерди алып келип сатат. Ошо мына жылына чет мамлекеттен алып келип сатат. Азыр эми Украинадан, Россиядан, бөлөк жактардан мына жылына төлөгөн салыгынын көлөмү 120-140 миллион сомго чейин болчу. Азыр мына ЕАЭСке киргени, Россия менен уруш талаштар болуп соода саттык ылдый түшүп баратат. Андан кичине мына 80-90 миллион сом жылына салык төлөйт да. 300-кө жакын кишини багат. Мен үй бүлөм өзү бай да. Анан мен өзүм кедей деп эч качан айткан эмесмин, бирок эң байлардын катарына кирем деп да айта албайм. Но негизи турмуш мына азыр айтып атышат, бай менен кедейге, орто катар менен колунда жоктоого бөлүндү десек, гезиттер жазып атат, жапарып бөлүп атат деп. Муну мен бөлгөн жокмун. Тилекке каршы биз коммунизмден баш тартып, капитализмдин основасы ошо экен. 4 жыл финанс министри болуп отурганда биз карыз кредиттердин баарын иреттеп койгонбуз ордуна. Ким алды, каяка кетти, кантип кайтарабыз деген суроолорго жооптор такталып калды эле. Тилекке каршы ушу грантты алып калганда. Биздин угармандар билиш керек, ушу 25 жылдын ичинде биз 10 миллиард доллардын тегерегинде карыз алдык. Ошонун 3 миллиарды грант доллар менен, 7 миллиарды карыз да. Ошо 7 миллиардтын 3 миллиард долларын биз төлөп бердик. Бүгүнкү күнгө чейин Кыргыздын өкмөтү бир да минут, бир да секунд, бир да карызды кечиктирген жери жок. Акылбек Үсенбековичтин командасы. Эгерде кабинет министрinin төрагасы ушундай команда берсе, общей сложности бир эле Кант шаарына 1,5 миллиард сомго жакын оокат катылып турган экен. Бирөөсү президенттики, экинчи Ташиевдики. Мектепти атай каттабай койгон, эмне үчүн? Анын котельнясын өзүнө каттап алган. Айлам жок, президентке эле кайрылайын деп атам. Эки бывший президенттин оокаттары чыкты. Дагы эле катталбай турат. Бер жагы 5-6 министрлер, 2-3 губернатор, бир төрага дейсиз, мына жакында эле кеткен төрага, тиги кабинет министрликтин. Бул только бир кичинекей оокаты. Общий жалпысынан 10 миллиард сомдук оокат. 15 лет она пустует, 15 лет. Огромный садик. Его оценили на 36 миллионов 564 тысячи 91 сом. Почти 10 миллиардтын оокатын алып келип шерден берем. Таштанбеков жөн эле гаңгырап атат депчи. Эми эмне кылабыз эми? Ушунчалык оокаттар. Ошол үчүн мен бир эле райондукун айтып атам. Чүй областында мен ойлоп атам бир 50-60 миллиард сомдук социальный объекттер катылып турат. Миллиард деген акча. Ошол үчүн өкмөт эптеп кашыктап чогулткан акчаларын тиги школ салабыз, тиги салабыз дейт. Баары катылып турат. Ошонун баарын ачыкка бериш керек, чыгарыш керек, катташ керек. Мамлекетке же болбосо муниципальный собственность катталыш керек. Бүгүн мен көпкө чейин ушул 3 жылда баягы чогулткан кагаздарымды ойлонуп көптөн бери район аким жетекчиликке, областтын жетекчиликтерине кайрылып отуруп, айла кеткенден бүгүн ушул алдыңарга чыгып ушул районда болуп аткан көйгөйдү айтайын деп чечтим. Бул жеке эле район эмес, мен оюмча Чүй областында көптөгөн проблемалар бар. Бул социальный объекттер. 3 жыл бою кагаз чогултуп келаттым. Ана мен кээде таң калчу элем да. Архивке барсаң акыркы күндөрү эмне запрос бербесе, биз сизге жооп бере албайбыз деген жооп келет да. Окубай эле баягы бир жөнөттүм эле 2000ден ашык документ. Бул документтер эмне? Айыл өкмөттүн чечимдери, рай администрациянын чечими. Бул жер үлүштөр боюнча запрос бердим эле, 10 күндөн кийин жооп келип атат. Бере албайбыз. Бул купуя сыр. Айыл өкмөттүн документи. Анан ушул жерден сүйлөп отуруп, алдырттым. Под грифом секретности. Эми жакында бирөө айтат,
Эмнеге ушунчалык мындай сыр кылып атасыңар? Госрегистрге айтсам деле бере албайсыз дейсиңер, архивде бере албайм деп атат. Эмне десем, жакында бир айтты. Акылбек Үсенбековичтин командасы. Окуй, эгерде кабинет министринин төрагасы ушундай команда берсе, депутатка кагаз бербе деген, бул менин конституциялык укуктарымды бузганы деп эсептейм. Эми мен сизге кайрылат элем, президенттин өкүлү, президентке кайрылат элем да. Эгерде райондун жетекчилерге чечилбесе, чече албаса, областтын губернатору чече албаса, өкмөт чечпей койду. Эми айлам жок, президентке эле кайрылайын деп атам. Эмне үчүн дегенде, бүгүнкү күндө райондо мен эле бүгүн предварительно караганда 400ден ашык объекттер катталбай катылып турат. Бул эмне объекттер? Бул социальный объекттер. Бүгүн бере баштады. Эң биринчиден болуп добровольно берген бул Акылбек Үсенбекович Жапаров. Садикти өткөрүп берди. Өкмөттүн токтому чыгып атат. Садикти 100 күндүн ичинде садиктерди өткөрүп бергиле деп токтомду кол койгон адам өзү садик катып отурду. Гилеген ошол эле заматта Кант шаары бүгүн кайрылып атат өкмөткө. Садик салганга акча берилсин деп. Мына мен бүгүн өзүмдүн эсебимен 4-5 объектти оценка кылдырттым. Общей сложности бир эле Кант шаарына 1,5 миллиард сомго жакын оокат катылып турган экен. Мектептер катылып турат. Мына олчойгон суммалар. Мына мен бир эле фактты азыр ушул аппарат президентке берип жерейин деп атам, мына техпаспорт. Мунун директору, мэр ушул правоустанавливающий документ деп жүргөн экен да. Эмне үчүн мындай жасап койгон? Правоустанавливающий болгондо өкмөттүн токтомун жазып коет, акт прием передача жок. Эми көпкө чейин ойлондум, эмне үчүн мындай кылып атат деп. Көрсө, ал мектептин жанында көптөгөн окаттар бар. Эски садик бар, например. Мен спутниктен карадым. Спутниктен карасам, ал эски садик 16-жылга чейин турган экен. Анан кийин аны бузуп эле салып салган экен. Бүгүн жилой комплекс. Бирок таң каласында муну каттай албай, приватизация кыла албаса, жөн эле бузуп салышат экен. Новопокровкада приватизация кыла албаган дом культура бар. Прям жолдун боюна. Аны бир каякта кагаздарды алып туруп бузуп салган. Эми ошол жерде бывший бир губернаторубуз бар, өзүн алып койгон экен. Анын бер жагында дагы бир дом культура экен, аны да бузуп салган. Көптөгөн оокаттарды садиктин жанында, мына Милифан айыл өкмөтүндө мектепти атай каттабай койгон. Эмне үчүн? Анын котельнясын өзүнө каттап алган. Ошондо кимдердин баштары чыкты? Эки бывший президенттин оокаттары чыкты. Дагы эле катталбай турат. Бер жагы 5-6 министрлер, 2-3 губернатор, бир төрага дейсиз, мына жакында эле кеткен төрага, тиги кабинет министрликтин. Бул только бир кичинекей эле оокаты. Жакында мен силерден да суранам, ар бир среда сайын мен 2 папка алып келейин деп атам. Общий жалпысынан 10 миллиард сомдук оокат. Кызыл, жашыл мына папкада, урматтуу президенттин өкүлү, бул 350 объект бар. Ошону бирден 2ден алып келип берейин деп атам силерге. Бул эч кандай иш козгобой, эч кандай прокуратурасы жок, следствиясы жок. Элдер өткөрүп берем деген оокаттар. Жарымысы бул негедир убагында катталбай калган. Анын арасында мектеп, бала бакча. Мен айтып аткан объекттер бул жеке иш, мындай фабрика, заводдор эмес. Бул мектеп, бывший мектептер, эски мектептер, бала бакчалар, дом культура, клуб, Улуу Ата Мекен согушунун памятнигине чейин алып койгондор бар экен. Библиотека, тиги
баня, ошондой эле окаттар. Районда айтайын десе, мына мен госрегистрдин жетекчилигине эле кайрылайын. Госрегистрдин өзүнүн правоустанавливающий документ жок экен. Мына райондун өзүнүн отурган имаратында. Мэриянын өзүнүн эч кандай документ жок. Мына документтерди таап берип атам. Анан уят го. Мына жерден эле оценка кылганым. Мына калган сөзүмдү ушул канттыктарга орусча айтсам капа болбогула. Уважаемые кантовчане, я сегодня вынужден выйти в выступление, потому что только в Канте скрыто и по каким-то обстоятельствам не оформлены более 1,5 миллиарда на более 1,5 миллиарда сомов имущества. Это школы, детские сады. Если вы знаете, даже тот объект затейный, который в микрорайоне стоит, он тоже сегодня был не оформлен, но вот сейчас передается в мэрию. Школа даже Зубкова, рядом со школой Зубковой на его территории есть детский сад, который сегодня наш председатель кабинета министров передал, бывший Акылбек Усенбекович. Она оценивается 144 миллиона 521 тысяча 600 сомов. Средняя школа Зубкова оценена на 327 миллионов 459 тысяч 701 сом. Садик в Люксембурге, там мечеть была, несколько человек жили, но спасибо, они освободили. Сегодня 15 лет она пустует, 15 лет, огромный садик. Его оценили на 36 миллионов 564 тысячи 91 сом. Почти 15 садиков, которые не были оформлены, каким-то образом часть перешло. Спасибо огромное бывшему министру МЧС, бывшему мэру Аша. Он передал садик добровольно. Значит, большинство, я скажу, в селе Сынташ, в селе только Айлёкметы, Сынташском Айлёкметы, почти 53 было. Сегодня уже достигает до 100. И самое главное, еще раз говорю, не надо ни прокуратуры, никого. Мен барып алып туруп айтып атам, эки сүрөттү алып атам. Бирөөсү президенттики, көргөндө эле айтып атышат, кишини сыйлайбыз, өздөрүбүз өткөрүп беребиз деп. Экинчи Ташиевдикин. Коркутуп атам. Ошентип 350 объект. Мына жакында мектеп өткөрүп берди, клубду өткөрүп берди, добровольно. Эч кандай эчтекеси жок. Бирок Кашаев бүгүн мына шаардын мэриясы кабыл албай жатат эмнегедир. Акимдер коркуп атат аны өткөргөнгө. Аны оформлениеге акчалар жетпей жатат. Ошол маселелерди чечип бергенин суранам. Эмне үчүн дегенде оформить эткенге оценкага акча керек экен. Оценкасы жок, баланска кое албайт. Каттаганга госрегистрге айрдан да бир акча керек экен, каражатчы. Дотационный өкмөттөр ошону каттай албай жатат. Анан кийин дагы суранарым, ар бир среда күнү мага ушул 10 минутта берип турсаңар, мен сизге почти 10 миллиардтын окатын алып келип жерден берем. Анын баары добровольный. Сөзүңүздү бүтүрүп алыңыз. Анан кийин мына сизге баарын өткөрүп берейин. Бул тех паспортту карап алгыла. Бул госрегистр жана акимдерди алдап койгондо ушуну берип коет экен. Катта десе, мондай тех паспорт берип коет экен. Бул правоустанавливающий документ десе, бир акимдериңер мындай 5 класс билиминдей эле, ушул кагаз турбайт эле жүрө берген экен да. Мамлекеттин окатын комиссия акт ввода акт прием передача кылат. Анын үстүнө госимущество заверять этип берет. Ошондо ошону регистрация кылат. Бул тех паспорт, бул жөн эле кагаз. Анан кийин келип алып туруп, бир мурунку аким биздин тууганыбыз айтыптыр. Жакшы сөзбү, жаман сөзбү? Таштанбеков жөн эле гангырап атат депчи. Эми эмне кылабыз эми? Ушунчалык окаттар. Ошол үчүн мен бир эле райондукун айтып атам. Чүй областында мен ойлоп атам бир 50-60 миллиард сомдук социальный объекттер катылып турат. Миллиард деген акча. Ошол үчүн өкмөт эптеп кашыктап чогулткан акчаларын тиги школ салабыз, тиги салабыз дейт. Баары катылып турат. Ошонун баарын ачыкка бериш керек, чыгарыш керек, катташ керек. Мамлекетке же болбосо муниципальный собственность катталыш керек. Эмне үчүн дегенде мен ойлоп атам, 21-кылымда катталбай алган окат туура эмес. 1,5 миллиард эсли бир эле
кант шаардын чөнтөгүнөн түшүп байкалбай калса, анда таң калам. Кышы менен ошо кардын астынан казып чыгардым жанагы катылып турган мектеп, бала бакча, башка оокаттарды. Ошол үчүн силерден дагы суранам. Президентке айтып коюңуз. Эгерде райондо азыр жаңы аким келди, мен келгени бул 4-нчү аким ай. Бирок силерге рахмат. Жыл сайын мага бирден акимди алмаштырып атасыңар да. Жылда 4 жыл болду, 4 аким, 3 госрегистр, 3 прокурор. Ошум мындайда барганда эле кайра келсем эле алмашып калып атат. Эми акыркысын бая кыздар жок, кыздарды койбойсуңар десе, мына Кыргызстан боюнча жалгыз кызды коюп келип койдуңар. Рахмат. Бирок биз кыздар эркектерге тарынасыңар. Бу кыз келип эле эркек замдарын сразу уволить этти. Мынакей. А замдары жалаң кыздар болчу. Ошондуктан дагы бир жолу рахмат укканыңызга.